Кубанычбек Жусупалиев Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыштарды иликтөө бөлүмүндө 15 жыл иштеп, ардактуу эс алууга чыккан. Убактысынын көпчүлүгү бөлүгүн боштук менен өткөргөн ардагерлер үчүн мындай спорттук оюндардын уюштурулуп турганы кесиптештери менен жолугууга чоң мүмкүнчүлүк. Оюндар аябай жакшы өтүп атат. Оюндар биз эми пенсиядабыз да, үйдө жатабыз. Мындай оюндар уюштурулуп турса жакшы болот. Ден соолукка чың болот. Бошпуз. Монда оюндар уюштурулуп турганда келип турабыз. Нарын облустук ички иштер башкармалыгында ардагерлер арасында облустук волейбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. Мелдеш президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын аткаруу жана 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата уюштурулган. Ага жалпы 6 команда катышты. Бул мелдешти уюштуруунун бирден бир себеби ушу биздин Нарын облустук ички иштер органдарынын ардагерлери менен ушу кызматкерлердин ортосундагы тыгыз байланыш. Алар биздин ардагер болгондон кийин алардан үлгү алуу. Биздин ардагерлерди дагы унутпай ушул ар дайым ушундай бир спорттук мелдештерге чакырып туруу максатыбыз. Ардагерлердин ден соолуктарын чыңдоо максатында уюштурулган волейбол мелдеши кызыктуу болду. Бардык командалар мыкты даярдыкта келгендиги байкалып турду. Ар бир оюнчу жеңиш үчүн аракет кылып жатты. Өткөрүлгөн бул спорттук мелдеш облустук ички иштер органдарында биринчи эмес. Жыл сайын ардагерлер арасында 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата жолдоштук оюндарды өткөрүп салтка айланган. Бардык райондун ардагерлерин чакырды. Келип оюнду баштадык. Буюрса кызыктуу өтүп жатат. Күчтүүлөр утат. Буюрса жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ой бар. Мелдештин жыйынтыгында биринчи орунду Борбордук аппарат командасы, экинчи орунду Нарын шаардык күзөт бөлүмү, ал эми үчүнчү орунду Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жеңип алды. Орун алган командаларга кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Жепара Насырова, Алмазбеков, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.